Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык шайлоо болбой калса, жараян жараксыз деп табылса жана жыйынтыгында тизмедеги бир да талапкер добуш албай калган учурда кайталап шайлоо дайындалат. Белгилей кетсек, мыйзамсыз иш-аракеттерге негиз болгон талапкерлер кийинки шайлоо жараянына катышууга мүмкүн эмес. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кайрадан шайлоо Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 1 айдын ичинде бекитилет. Ушул жылдын 11 апрелинде Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине өткөн шайлоолор административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузуулар менен коштолгондугу үчүн жокко чыгарылган. Натыйжада президент Садыр Жапаров шайлоону кайра дайындоо жөнүндө жарлыгына 27 майда кол койду. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайталап шайлоо 11 июль күнү өткөрүлдү. Бул күнү 26 саясий партия ат салышып, шайлоочулардын тизмесинин жалпы саны 617.517 деп бекитилген. Алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 104.684 киши добуш берүүгө катышып, шайлоочулардын жалпы санынын 24,53%ын түздү. Ош шаары боюнча 65.652 шайлоочу же шайлоочулардын жалпы санынын 42,99%ы катышты. Ал эми Токмок шаары боюнча 16.973 шайлоочу добуш берди. Бул көрсөткүч шайлоочулардын 44,55%ын түзөт. Экинчи ирет өткөрүлгөн добуш берүү өнөктүгү да мыйзам бузуулар менен коштолуп, Ички иштер министрлигине жалпысынан 67 маалымат келип түшкөн. Булардын жарымы аймактык шайлоо комиссияларына жиберилип, аныкталган мыйзамга каршы аракеттер боюнча сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. БШК кайра шайлоого катышкан партиялар шайлоо өнөктүгүнө 44 миллион сомдон ашуун каражат коротконун эсептеп чыкты. Бишкекте 34 миллион 342 миң сом, Ошто 7 миллион 770 миң сом, Токмокто 2 миллион 140 миң сом жумшалды. БШК кайра шайлоо жыйынтыктарын расмий жарыялагандан соң шайланган депутаттарды 3 күндүк мөөнөттө каттайт жана аларга белгиленген үлгүдөгү төш белгини тапшырат. Тактап айтканда, жергиликтүү кеңештерге дайындалган жаңы курам жумушун баштаганга уруксат берилет.